Ардактуу угармандар, бүгүн мен сиздер менен абдан бир маанилүү теманын алкагында сөз кылгым келип атат. Бул жардам, туура жардам берүү. Өтө кызык сөз айкаш. Эмне туура эмес дагы жардам болобу деген ой келсе керек. Деги эле сиз кандай деп ойлойсуз? Жашооңузда кимдир бирөө жардам сурап келгенде сиз кандай жардам көрсөтөсүз? Туура жардам көрсөтөсүзбү же тескерисинче ал жардамыңыз сиз жардам берип аткан адамга көбүрөөк зыян алып келеби? Өтө ойлоно турган суроо демекчимин. Анткени көп учурда биз өзүбүз байкабай эле жардам берип жатам деп бирок жаңылышып калган учурларыбыз болот. Ошондуктан келиңиздер бүгүнкү эфирде кантип туура жардам берсек болот? Жардам берүүдө кандай бизде акылмандуулук болуш керек? Жардам берүүдө биз эмнеге карашыбыз керек? Жана жардам берип жатканда кандай ниет менен берип жатабыз? Мына бүгүн ушул жөнүндө кенен сүйлөшөбүз. Сиз дагы бул пикирге кошулуңуз. Сиздин жашооңузда жардам сураган адамдарга сиз баардыгына жардам бересизби? Же тандап жардам бересизби? Жардам берип атканда кандай ой менен жардам бересиз? Деги эле келиңиз, жардам деген теманын тегерегинде маек куралы бир нече көзүрмемден кийин кайрадан жолугушабыз. Жашоонун ар кыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6-да психолог Сейилип Калдыбаева кызматыңыздарда. Анда эмесе деги эле бир притча деп коет го, өлгү насаат аңгемеси менен бул эфиримди баштагым келип турат. Бир деңизден кадимки эле балык жээкке чыгып чабалактап жаткан экен да. Анан анын жанынан бул балык жана тамеки деп аталган притча, балким кимдир бирөөңөр уксаңар керек же окусаңар керек, бирок мен бул өлгү насаат аңгемесин укканда аябагандай чындыгында таасирлендим жана өзүмдүн кандай жардам берип атканым жөнүндө да ойлонуп калдым да. Демек, деңизден балык чыгып калып жээкте чабалактап жаткан болот. Анын жанынан бир адам өтүп баратып, бул балык жаткан жер аябагандай катуу жер экен. Катуу жерден тынч жата албай кыйналып аткан окшойт деп, мойнунда оролгон шарфты алат дагы кадимкидей эле аны бир нече жолу бүктөп, жумшак кылып туруп, анан балыктын астына төшөп койгон экен. Бирок караса, баягы балыктын абалында эч кандай өзгөрүү болбойт. Ал дагы деле мурункуга караганда көбүрөөк чабалактап жатканына күбө болот. Көп өтпөй анын жанынан бир адам өтүп баратып, эмне болуп жатканын сурайт. Анан албетте биринчи жардамга келген адам баардыгын түшүндүрүп берет. Анда ал деген чөнтөгүнөн мен ушундай кыйналып атканда дайыма тамеки чегип сороном, тамеки мени дайым тынчтандырат деген ой менен чөнтөгүнөн бир штук тамекини алып чыгат да балыктын оозуна салып туруп күйгүзүп коет. Бирок балыктын абалы ого бетер кыйындайт. Экөө эмне кыларын билбей, бирөөсү шарфына көңүр болуп, экинчиси болсо берип койгон тамекисине алакдуу болуп турганда, дагы үчүнчү адам келет, дагы болгон жагдайды сурайт, тегилер айтып беришет. Анан ал бүгүнкү заманда баардыгын акча чечет. Акчасы болгон адам кыйналбай калат дейт дагы. Чөнтөгүнөн $100 акчаны алып чыгып туруп, балыктын колтугуна кысып койгон экен, албетте. Анан балыкта эч кандай жакшы жака өзгөрүү болбойт, чабалактагандын ичинде болот. Үчөө таң калып карап турат. Буга кандай, эмне үчүн биз берген жардамдар таасир этпей атат деген суроолуу көздөр менен карап турганда, 4-чү адам өтүп баратып суроо салат, албетте. Анан баягы 3 адам болгондой түшүндүрүп беришет. Баягы 4-чү адам мыйыгынан жылмайган экен дагы, акчаны алып туруп өзүнүн ээсине, тамекини ар жакка ыргытып, моюн орогушту дагы ээсине тапшырып, бул балыкка бир гана суу керек деп анан деңизге кое берген экен. Ошондо балык өзүнүн дүйнөсүнө түшүп, андан ары сүзүп кеткен экен. Өтө кызыктуу окуя, Чындыгында биз жашообузда ушул кайсы бир, мен 4 башка адамды айттым, бирок
кайсы бир адамдын ролунда өзүбүздү көрөт болушубуз керек. Эгер сиз өзүңүздү биринчи адам моюн урогучу, балыктын алдын жумшак кылгысы келген, же болбосо экинчиси тамекинин жардамы менен балыкты тынчтандыргысы келген, же акча баарын чечет деген, айтор билбейм, өзүңүздү кайсы ролдо көргөн болсоңуз биздин WhatsApp кызматыбызга, же төртүнчү адамсызбы туура жардам көрсөткөн, жазып жиберсеңиз эң сонун болмок 0705 53 16 64 сандарына, же түз байланышка да чыгыңыз, өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүңүз. Бүгүн мен көбүрөөк сиздер менен маектешким келет, көбүрөөк сиздердин пикириңиздерди окугум келет, анткени кесиптешим Узар эжекебиз жок болуп калгандыктан мен эле сүйлөй бербей, келиңиздер, сиздер да оюңуздарды ортого салыңыздар. Канткенде биз туура жардам көрсөтөбүз. Туура жардам деп эмнени түшүнөбүз? Туура эмес жардам берсе да болобу? Кандай жардам берсек бул туура эмес жардам болуп саналат. Келиңиздер, ушул ойдун тегерегинде биргелешип оюбузга, мээбизге чабуул жасайлы дагы аягында бир сонун пикирге келели. Ошентип ортого ой таштадым. Кандай жардам туура жардам, ал эми кандай жардам туура эмес? Келиңиздер, биз ойлонуп, ой жүгүртүп, кичинекей кыскача баса, эгер WhatsAppка мен жазып жүргөнгө убактым жок, жазганды жаман көрөм десеңиз, анда үнүңүз менен эле үн маалыматын жөнөтсөңүз болот. Мен бул жерден угуп туруп микрофонго такап эфирге угузуп койгонго дагы мүмкүнчүлүгүм бар. Бүгүн мен биздин жардам берүү каалообуздун аркасында кандай себептер жатат, кандай ниет менен жардам беребиз көп учурда тереңирээк казып, жана ар бирибиз өзүбүздүн жардам берүүчү катары, мисалы мен ойлойм, мени угуп жаткан угармандарымдын ар бири эле жардам бергенге ашыккан адамдар да. Бирок тилекке каршы кээде биздин жардамдарыбыз чын эле адамга өзүнүн аябагандай чоң пайдасын алып келсе, а кээде биз өзүбүз байкабай эле, өзүбүз аңдабай эле көбүрөөк жардам берип атам деп зыян алып келип алгандагы учурубуз болот экен. Негизи эле дайыма эле жардам берген жакшыбы, дайыма эле жардам берген бул дайыма эле пайдалуубу? Албетте, биз жардам беришим керекпи же бербешим керекпи деген суроо турганда алдыбызда эмне менен өзүбүздүн кандайдыр бир жашоодогу баалуулуктарыбыз менен, жан дүйнөбүздө, көмүскө сезимибизде жашап жаткан биздин кандайдыр бир ынанымдарыбыз менен жетектелип, анан чечим чыгарабыз. Жардам берген албетте жалпысынан алганда аябай сонун. Эгер бизде мүмкүнчүлүк бар болсо, ресурс бар болсо, колубуздан келип турса, анан бизден жардам сурап жаткан адам чындыгында муктаж болсо, жардам бергенге эмнеге болбосун деген суроо жаралат да. Бирок мен сиздерди, ардактуу угармандар, бир нерсеге чакыра кетет элем. Жардам берип жатканда, жардам берерден мурун деги эле мен эмне үчүн, кандай максат менен жардам берип атам? Түпкү ниетибизди текшергенди үйрөнсөк. Мисалы, биринчи биз көп учурдагы бир көп кездешкен ниеттерибиздин бири өзүбүздү аябай ушунчалык боорукер адам көрсөткүбүз келет, же өзүбүздү ушунчалык боорукер сезгибиз келет. Муну мен жардам берүүгө милдеттүүмүн деген, же болбосо кээ бир адамдардын ушундай жашоо стили бар, же болбосо жан дүйнөсүндө ушунчалык кыттай куюлуп, анан катып калган бир төшүнүктөр бар да, мындай: мен качан жардам бергенде гана, мен адамдарга жардам бере алганда гана мен керектүүмүн, же болбосо мен жардам бере алганда гана бул коомдо мен бир мындай мааниге ээмин, же туугандарым арасында мен жардам бергенде гана мен кандайдыр бир абройго ээмин деген сыяктуу жетектөөлөр менен, ойлор менен жетектелип жатсак, анда албетте бул өкүнүчтүү. Мисалы, жашоодон бир мисал алалы. Мисалы, сиздин бир тууганыңыз кредит, банктан кредит алды, дагы өзү төлөй албасын билип туруп эле алып алды. Анан ар бир төлөй турган учуру келгенде сизге келип, төлөй турган учурум келди деп баардык бир туугандарына догурнуп, паланчадан чыгарып бергиле, мындай кылып бергиле, тигиндей кылып бергиле деп
бир туугандарына таянып алып бир кредитти бүтө электе экинчисин алат, экинчисин бүтө электе үчүнчүсүн алган учурлар болуп калат. Мисалы менин жеке Instagram баракчама, Facebook баракчама ушундай суроолор келип калат. Сейле же ушундай бир тууганым бар, же болбосо ушундай бир жакын адамым бар, дайыма эле карызга батып калат дагы, анан бизден эле жардам сурай берет. Анан жардам бербей койсоң кадимкидей таарынат, ыйлайт, коркутат, кыскасы ушул нерсе кыжалаткат, кандай кылсак болот деген да суроолор менен кайрылган учурлар болгон. Карасаңыздар, биз ага жардам бербей койсок, эгер бизде мындай өзүбүздү күнөөлүү сезип калабыз, же болбосо уятта эл эмне дейт, ушу жалгыз бир тууган, жалгыз карындашын канча байкеси жүрүп же канча иниси жүрүп жалгыз эжесин карабай коюптур, өздөрү ушунчалык кенен кесири жашашат, анан ушу кенедей карызын төлөп берип койбойбу деген сөздөрдү укпайын, же болбосо өзүбүздү күнөөлүү сезбеш үчүн ушунчалык тиштенип туруп, ушунчалык ичибизден налып, напчып, сүйлөнүп анан жардам беребиз. Анан жардам бергенден кийин кайра бизде баягы нааразычылык, ачуулануу, бир өкүнүч, кечке эле жардам бере беремби, ушунун азы өттү, кечке эле жардам сурай берет деген бир ушундай маанайда жардам берип атсак, анда ойлонуп көрсөк, бул жардам канчалык деңгээлде мындай сизге кубаныч алып келип атат жана канчалык деңгээлде жардам алган адамга пайдалуу. Мисалы, биз ушундай учурда башка бирөөнүн жашоосундагы өзгөчө бир жардамчы, мындай куткаруучунун ролун алып жашаган адамдар бар да. Бул жашоодо баардык жерде өзүн куткаруучу катары алып жүрөт жана бул бир чети жаман эмес. Бирок биз куткаруучулугубуз менен кайсы бир адамдардын мээсин иштөөсүнө бөгөт коюп коет экенбиз да. Мисалы, ошол эле карызга албай, мисалы мага эч ким карызга бербейт деген адам акырында эмне кылат? Мээсин кадимкидей мурункудан көбүрөөк иштете баштайт, издене баштайт, эшиктерди тыкылдатып бара турган мындай көп жерлерге барып кайрыла баштайт. Мындайча айтканда, кандайдыр бир деңгээлде жашап кетүүгө бир чыгармачыл ой жүгүртө баштайт да. Эгер биз баардыгын белең кылып, биз баардыгын мына, эгер сен төлөй албай калсаң, буякта менин чөнтөгүм бар деген бир позицияда жашасак, же болбосо качан кайрылсаң да мен сага бере калам десек, биз адамдарга ойлонууга, терең ой жүгүртүп чыгуу жолун издөөгө аябагандай бир тоскоолдук жаратабыз деп айтсак болот да. Жардам бергенибиздин дагы бир экинчи себеби бар экен. Албетте, биз муну атайлап кылбайбыз. Биз көп айтабыз ушу программаларыбызда, Узар эже экөөбүз көп нерсени орусча айтканда биз неосознанно, аңдабай эле, өзүбүз анализ кылбай эле, маани кылбай эле кыла беребиз. Бирок бул нерсеге саамга токтолуп туруп, мен эмне үчүн ушундай кылып атам? Менин ушундай кылып атканымдын аркасында кандай максат турат? Мен ушуну менен эмнеге жетким келип атат? Же мен ушуну кылуу менен эмнеден качып атам? Деп суроо берип туруп, анан ошол суроолорго чынчылдык менен, чынчыл болуп туруп жооп берсек, анда тилекке каршы дайыма эле биздин максаттарыбыз туура эмес. Дайыма эле биз качпаш керек болгон жерден качып жүргөн болобуз. Кыскасы, бул өзүбүздү анализдөөгө аябай жакшы суроолор да. Дагы бир себеби, биз жардам берүүдө өзүбүздү башкалардан бийик сезүү үчүн да жардам берет экенбиз, таң калыштуусу. Мисалы, мен азаматмын, мен акылдуумун, мен маанилүүмүн, мен керектүүмүн, мен куткаруучумун. Анткени мен жардам берип атам да. А менден жардам алган адам бул алсыз. Анын меникиндей акылы жок, ал меникиндей билимдүү эмес, мендей билимдүү эмес. Ал бир байкуш деген сыяктуу үстүнөн карап жардам берген да учурларыбыз болот. Анткени биз мындай адамдар жардам берер менен, жардам берип жаткан адамы анын көз алдында төмөн түшөт дагы. Берки жардам берип аткан адам кандайдыр бир деңгээлде ички эгосуна, ички менин тамактандырып, өзүн бир укмуш, бир баатыр, өзүн бир укмуш керектүү сезет дагы. Ошол нерсени гана толтуруш үчүн жардам берет. Кимге жардам берип атат, кандай жардам берип атат, чын эле керектүү жардамбы же башкача жардам бериш керек ойлонбой эле, өзүнүн ошол мен деген сезимин көтөрмөлөш үчүн дагы жардам берген учурлар болот. Мындай адамдарга жардам бергенде, билесиздерби, негизи эле биз жардам бергенде көп адамдардын алсыз жактарын ого бетер алсыратабыз.
Ал эми күчтүү жактарын көмүп коебуз. Мындай биз көмбөйбүз, бирок алардын көмүшүнө өбөлгө түзүп коебуз. Кандайча? Мисалы, биз туш келди эле өзгөчө жалкоо адамдарга, изденгиси келбеген, белеңге таап, алма быш оозума түш деген адамдардын категориясы жөнүндө сөз болуп атат. Азыр менин айтып аткан сөздү туура ракурста кабыл алганга аракет кылыңыздар да. Ушундай адамдарга жардам берүү менен, достор, биз деген эмне кылабыз? Биз айланабызда өзүбүз байкабай эле тырмакчанын ичинде майыптарды көбөйтүп өткөнбүз да. Анткени биз жардам берген сайын биз анын изденүүсүнө, биз анын кандайдыр бир күчтүү жактары келип чыгышына тоскоолдук жаратат экенбиз да. Жакында эле мен бир апа менен сүйлөшүп калсам, ал өзүнүн чоңоюп, өз алдынча болуп кеткен балдарына аябай учурунда туура эмес кылыптырмын, жардам көрсөтө берип, алар белеңге көнүп, өздөрү изденбей, өздөрүнүн жанын кантип агып кетүү жөнүндө ойлонбой, ошол менин берген жардамым жаман көндүрүп коюптур, көрсө балдарга жардам бергенде дагы ата энелик акылмандуулук керек экен деп калды да. Анан биз бул теманын тегерегинде көпкө чейин сүйлөшүп, анан ооба, кээде биз жардам берерде ойлонуп туруп, ал жардам бул адамды кандай, негизи билесиздерби, жардамды кандай адамдарга бериш керек? Жигердүү бир нерсе кылганга аракет кылып аткан, канчалык аракет кылса дагы бир жери жетишпей, бир нерсе кендирин кесип, ошол аракети ишке ашпай, бирок ушунчалык дегдөө, ушунчалык кабылоо менен, ушунчалык бир ошол ишине ашык болуп, бирок мояктан эле бирөө сүйөп койсо, бирөө жардам берип койсо, сонун болуп кетет эле деп аткан бир адамдар болот да. Аларга чындыгында жардам берсең, анын жемишин көрүп алып кубанасың кайра. Жардам бергенден кийин алардын канчалык деңгээлде өсүп кеткенин көрүп, ошол кичинекей берген жардамың ушунчалык чоң, кичинекей сепкен өрөөнүң ушундай чоң дарак болуп чыкканын көрүп, ырас эле жардам бериптирмин дейсиң да. А эгер жардамды алып алып туруп эле ошол нерсени көмүп коюп, же болбосо коротуп коюп, анан кайра жана оозун ачкан балапандардай болуп отура берсе, анда бул кичине ал адамдарга көбүрөөк пайдага караганда зыянын тийгизип коет. Демек, бул жагындагы ойлонобуз. Үчүнчү себеп, биз жардам бергенде кээде бизге карыздар кылалы деп да жардам берет экенбиз да. Анткени бизге ал карыздар болуп калса, мен ал адамга каалагандай мамиле кыла берем. Анткени ал мага карыздар да. Жардам берип туруп, анан биз дайыма, билесиңби, мен сага ушундай, сен монтип жүргөндө мен монтип жардам бергем. Сен ким элең дегеле өзү деп анан милдет кылып, аны басынтып сүйлөгөн учурларыбыз болот да. Негизи эле жардам бердикпи? Демек, эгер чын жүрөктөн, чын ниеттен жардам берип атсак, анда аны карыздар кылып, анан ал дагы мага качандыр бир кезде жардам бериши керек. Же кээде мындай жардам берип калабыз: ай, бул адамдын негизи келечеги кең адам, ай, бул адам буюрса келечекте бир чоң кызматта отуруп калса кереги тийип калат, жардам берип коелу, же көбүрөөк мындай кылып коелу деген дагы бир ниеттерибиз болуп калат да. Ошондуктан мен айтат элем да, жардам берерден мурун ниетибизди текшерип көрсөк. Эгер башкаларды карыздар кылыш үчүн, башкалардан өзүбүздү бийик сезиш үчүн, же болбосо бир милдеттүү түрдө эптеп эле өзүмдү күнөөлүү сезимден кутулайын дагы, эл эмне дейт, элге уят болбой эми жардам берип коеюн деп анан жардам берип алып кайра ачууланып атсаңыз, анда мындай жардам берүүнүн канчалык кажети бар деген суроо туулат. Угарман, сиз кандай деп ойлойсуз? Эртеден бери мен ушундай 3 бир негизги себептерин айтып кеттим. Сиз бул ойго кошуласызбы, же болбосо өзүңүздүн кайчы пикириңиз барбы? Келиңиз, билдирип кетиңиз, мага өтө кызык болуп атат. Мисалы, сиз жардам берип атканда кандай себептер менен жардам бересиз? Жана жардам берип атканда сиз ал адамда баягы изденип жатып, же болбосо ошол адамда көмүлүп калган күчтүү жактарынын ишке ашышына тоскоол болуп калган учурларыңыз болгон эмес беле? Жардам берип атып, ал адамдын алсыздыктарын ого бетер алсыз кылып койгон жок белеңиз? Ойлонуп көрсөңүз. Мен буга чейин жардам берүүнүн 3 негизги себебин айтып бердим, туура эмес себептерин айтып бердим дагы. Андан ары уланта турган болсок, кээде өтө таң калыштуу, бул нерсе, албетте мен бул нерсени, бул себеп жөнүндө ойлонуп атканда аябагандай
мени ойго салды дагы. Анан чындыгында ушундай бар экен, ушундай адамдар бар экенине ынандым. Мисалы кээде биз жардам берүүбүздүн аркасында түпкү ниети бул өзүбүздүн көйгөйлөрдөн качыш үчүн да жардам берет экенбиз да. Өзүбүздүн көйгөйлөрдү унутуп коюш үчүн жардам бергенге ашыгат экенбиз. Бирок бул нерсе убактылуу сооротуучу каражат катары да. Бирок биз өзүбүздүн жашообузду биринчи иретке келтирип, өз көйгөйлөрүбүздү чечип, анан башкаларга жардам бергенибиз дагы жакшы. Достор, ошондуктан келиңиздер өз көйгөйүбүздү унутуп коюш үчүн жардам берип атсак, же болбосо башка адамдарды карыздар кылыш үчүн, же мен жогоруда айтып кеткендей дагы эки себеби башка адамдардын үстүнөн үстөмдүк кылыш үчүн, өзүбүздү алардан бийик сезиш үчүн, же деги эле ачууланып атканыбызга карабай кой эл эмне дейт, уят болуп калбайлы деп, же өзүбүздү күнөөлүү сезимдер кыйнабасын деп жардам берип жатсак, мунун баардыгы туура эмес жардам. Демек, туура жардам кандай деген суроо туулат да. Уктуруунун башында мен үлгү насаат аңгемесин айтып келдим. Балыкка туура жардам берген 4 адам, туура эмес жардам берген 3 адам жөнүндө айттым. Андан кийин 4-чү адам келип балыкты сууга кое бергендиги жөнүндө айттым. Демек, жашоодо мына ошол мен келтирип кеткен каармандарга кай бирөөлөрүбүз, жогоруда айтып кеткен каармандарга кай бирөөлөрүбүз окшош болуп калат экенбиз. Кээде дагы бир кызыктай жардамдарды берет экенбиз. Бул мажбурлап, зордоп, кыйнап адамды жардам көрсөткөн дагы учурларыбыз болот экен. Кандайча? Менимче бул нерсени көбүрөөк өспүрүм балдардан угуп калам. Атам мага аябай басым көрсөтүп атат, кереги жок десем деле болбой эле бир нерселерин таңуулай берет. Бирок атасынын позициясын, атасынын ниетин карап көрсөң, баласына жардам берүү максатында, баласынын бир ал тажрыйбалуу болгондуктан, кээ бир аталар алысты көрө билгендиктен алдын ала бир нерсени кыракылык менен жардам бергенге аракет кылып атат. Бирок бала бул нерсени түшүнбөгөндүктөн кээде чоң адамдар деле, чоңоюп калган балдар деле бул мындай мажбурлап, зордоп жардам берүү катары кабыл алышат да. Кээде айтып калат, кээде минтип деле калабыз да, мага аябай жардам берет, бирок мага бул нерсеси жакпайт дейбиз да. Таң калыштуу. Көрсө кээде берилген жардам экинчи тарапка жакпашы деле мүмкүн экен да. Өзүңүздүн жашооңузда деле болду беле, эмнегедир ушул адам мага аябай жардам бергенге аракет кылат, ооба. Түшүнүп атам, ал мен көрүп атат кырдаалымды, бир нерсе, бир пайдам тийип калса экен деп атат, бирок эмнегедир ошол жардамын алгым келбейт, же болбосо жардамы жакпайт, ал аябай таңуулайт, бир басым көрсөтөт деген дагы бир пикирлер болуп калат да. Эмне үчүн демек ошол жардамдарды алгысы келбейт деп ойлоно турган бул суроо. Мисалы, кээде мындай эле жашоодон алып апа менен баланын кээде ушунчалык жардам бергиси келип, ошону сен кийишиң керек, кийбесең болбойт деген сыяктуу. Бирок тигил экинчи тарап таарынып калбасын деген маанайда гана жардамын алып коет, кичипейилдикке алып коет да. Мен азыр балким апа менен баланын мисалы туура эмес болуп калды окшойт. Бирок кээде мындай сезим менен коем, мен кабыл албай койсом жардам мындай капа болуп калат, кабыл албай койсом бир сыйлабастык болуп калбасын, мейли эми айла жок бул жардамды кабыл алып коеюн деген маанайда болуп атса, демек экинчи тарап бул аябай мажбурлап жардам көрсөтүп аткандан кабар берет да. Мажбурлап, аябагандай адамды кыйнап, адам каалабай атса деле жардам көрсөткөн учурлар бул көп учурда ал адамдын каалоосу менен эсептешпөө да. Эмнегедир эле өзүбүздүн бир төшүнүгүбүздө, өзүбүздүн бир жашоо образыбыз менен, бир жашоо стилибизде ал адамга жардам керек деп чечип алабыз дагы, ал адам бул нерсени ушундай жардамды каалап атабы, каалабай элеби, эч бир эсептешпей эле, эч бир ойлонбой эле, ай сага ушундай жардам керек, кабыл алышың керек, көп сүйлөбөгүнүң деген сыяктуу эле жардам берген да учурларыбыз болот. Демек, мисалы, мектепте дагы деле эмнегедир мен апа болгондуктан
апа менен баланын ортосундагы мисалдар оюма көп келип атат. Мисалы мектепте тамак, бала тамак ичет, жей турган бир маал тамак берилет. Бирок кээде апалар ушунчалык кыйнап кыстап эле могул бутерброд, ой апа мен ачка болбойм, жебейм десе деле болбой, кыйнап туруп эмесине, портфелине, сумкасына, рюкзагына ашыкча салмак кылып салып берип койгон учурларыбыз болот да. Бул ооба мындай кээде биз адамдарга ушул сыяктуу жардам бергенге дагы аракет кылабыз да. Же болбосо элементардуу эле дасторкон үстүндө отурганда дагы жедим, тойдум, ашыкча батпайт дегенге карабай эмне кылабыз? Жок, сен жешиң керек, аябай арыктап кетиптирсиң, өңүң азып кетипсиң деп кам көрүү, ооба бул сүйүү кам көрүү деп ойлойбуз. Бирок экинчи тарап ошол кошумча тамакты жегиси келип атабы же жегиси келбей элеби, бул нерсени дагы эске албай эле шыкай бергенибиз да болбойт. Сага керек, мен билем. Ал адам билбейт, ашыкча тамак жеш керекпи, жебеш керекпи. Ал өзү билет да, табитине, учурдагы ашказандын абалына, бул тамак деги эле ага жага турган тамакпы эсептешпейбиз да. Жок, мен билем, сага керек. Өзүңүз ушундай адамдардын катарында көргөн жоксузбу? Мен билем, сага керек. Жанагы мен уктуруунун башында айткан балыкка эмне керек экенин билем деп бир адам акчасын сунду, экинчиси чөнтөгүнөн тамекисин алып чыкты, дагы бирөөсү өзүнүн шарфын астына төшөдү. Алар балыктын калоосу менен эсептешкен жок. Балыкка суу керек деген нерсени алар билип турса дагы эмнегедир жок, мен билем бул балыкка эмне керек экенин деп ар ким өзүнүн ыкмасы менен жардам бере баштады. Төртүнчү адам келди да балыктын калоосу менен эсептешти. Бул балыкка суу керек. Мунун дүйнөсү бул суу деген нерсе менен эсептешти дагы, балыкка андан башка эчтеке кереги жок деди да, акырын сууга кое берип койду. Ошондуктан достор, жардам берген сонун. Бирок анан көп чекит. Ар жагында бирок мен кандай ниет менен жардам берип атам? Менин жардам берүүм бул таңууланган, мажбурлаган жардам эмеспи? Мен жардам берип атканда ал адамдын каалоосу менен эсептешип жардам берип атамбы, же мен билем сага эмне керек экенин деген позицияда турамбы? Келиңиздер ойлонуп, анан жардам көрсөткөнгө аракет кылалы. Достор, дагы деле болсо сиздерден пикир күтүп жатам. Жардам берүү жөнүндө жашооңузда канчалык жардам берүүчү адамсыз? Жана сиз жардам берген учур дайыма эле ушунчалык жемиштүү болду беле, же жардамыңыз бааланбай, кабыл алынбай, же болбосо деги эле башкаларды мажбурлап дагы жардам берген учурларыңыз болду беле? Бизге үн маалыматы келиптир, үн кабары деп айтабызбы? Азыр биргеликте угуп көрөлү, кандай пикир жөнөттү экен угарманыбыз. Бүгүнкү темабызга байланыштуу деп үмүттөнөм. Азыр 1 мүнөт. Жардам берүү туурасында мен инилерим бар, карындаштарым бар. Жардам берсем, акчалай жардам берем деп сурашат. Менде акча бар турганын билишет, ошон үчүн акча сурашат. Десем атам айтат, сиз айткандай айтат да. Сен буларды жаман үйрөттүң. Булар жашоосунда кандай акча табышты үйрөтпөй эле, бой акчаны берип коюп эле, наоборот сен буларга жамандык кылып атасың депчи. Менин оюмда болсо мындай да. Акча турганын көрүп атат да, бир туугандарчы. Менде акча бар экенин көрүп турат да. Жардам бербей койсоң жаман көрүшөт да. Туурабы? Колуна бирдеме тийгенде эле ушул мисирейип калды. Жардам берип койсо ошондон короп кетет беле. Мен ушундайыма жетпей атат депчи. Жетпей атса ошону карап туруп эле кетип калды депчи. Анан эми жерде чынында ошону билгим келет да. Бул жерде мен жакшы
атамбы же жаман жардам кылып атамбы? Чоң рахмат, ардактуу угармандар, угулду деп үмүттөнөм. Болушунча өндө чоңойтуп койгонго аракет кылдым. Эми бул жерде азыр мен суроону дагы бир өзүмдүн түшүнгөнүм менен айтып берейин. Мындай болуп атат да. Чоң рахмат сизге, угарманым. Бул бир туугандарыма угарманыбыз айтат, аябай көп акчалай жардам берем, анан атам дайыма сен туура эмес кылып атасың, сен акча тапканды үйрөтпөй эле белен акча берип атасың деп айтып келет. Бирок мен турган акчамды, алар менде акча бар экенин билишет, анан мен бербей кое албайм. Демек азыр бул угарманыбызда шектенүү пайда болуп атат. Мен туура жардам берип атамбы же демек бул жардамым туура эмеспи деген аябай жакшы суроо ортого салынды. Келгиле угармандар, биргелешип жооп берип коелу. Албетте бул жерде мен дагы мындай толуктоочу суроолорду бермекмин да сизге. Бир туугандарыңыз канчада, ден соолуктары кандай, иштей алышабы, өз нандарын өзү таап жегенге жарай турган адамдарбы деген сыяктуучу. Бирок сиздин берген маалыматтарга таянып айтканга аракет кылалы. Мисалы, бул жерде биз билебиз, баарыбыз эле Конфуцийдин жакшы сөзүн беребиз. Эгер адамга жардам бергиң келсе, ага балыкты эмес, кайырмакты кармат деген жакшы сөз бар да. Атаңыз деле бул нерсени айтып жатыптыр да. Сиз ошондо бир туугандарыңызга балык берип атасыз, кайырмак эмес. Мындайча айтканда, бул акчаны балык деп эсептесек, сиз акчаны кармап туруп бир туугандарга алып барып берип атасыз дагы, ошо акчаны кантип кармаса болоорун үйрөтпөй атасыз деген мааниде болуп атат да. Анан мен жана айтпадымбы, сиз бир туугандарыңызга акча берүү менен алардын кандайдыр бир деңгээлде акчаны кантип тапсам болот деген изденүүсүн токтотуп, алардын мээсине чабуул жасоону токтотуп аткан чыгарсыз балким. Балким алардын бир катылып жаткан күчтүү жактары ачка калгандан кийин, чөнтөгүндө кенен кесири корото албаган, акчасы жок болгондо кандайдыр бир күчтүү жактары ачыкка чыкмак дагы, ошол жактарын колдонуп баштамак да. Бирок ооба, сиз сонун бир туугансыз, сиз карап тура албайсыз, сезимталсыз. Алардын тыйынсыз жүргөнү сиз үчүн көрүү өтө оор да. Адамдардын ушундай бир категориясы, типологиясы болот. Бул көбүнчө сезимтал адамдар. Кой, мен анын ордунда болуп калсам эмне болот эле, эми мен анан кээде бизде мындай дагы сезимдер жетелейт да. Мен эми буларга караганда мен колумда бар да. Эми буларга караганда мен көбүрөөк акча алып атпайм, анан кантип жардам бербей коем деп. Бирок мындай карай келгенде, алар деле сиз сыяктуу эки колу бар, эки буту бар, ойлоно турган, Кудайга шүгүр, акыл эси берилген, көздөрү көрөт дегендей да. Денелик жактан сизден кем, денелик мүмкүнчүлүктөрү жактан сизден кем эмес. Эгер ошондой болсо, анда сиз жакшылап ойлонуңуз дагы, балким мындан ары бир туугандарыңызга жардам берерде, балким өздөрү менен отуруп алып туруп, кадимкидей эле суроо, көптөгөн суроолорду узатсаңыз болот. Ай, бүгүн мен бармын, макул. Силердин багыңарга мен ден соолугум чың, иштеп атам, акча таап атам, Кудайга шүгүр, аялым да беришиме каршы эмес дегендей да. Билбейм, аялыңыз менен кеңеш берип атасызбы же кандай, бирок ал өзүнчө тема болуп кетет. Анан элестеткиле, бүгүн биз барбыз, эртең жокпуз. Мен чет жакка көчүп кетип калсам, же болбосо мен бала чакам чоңоюп, силерге менин тыйыным ашпай калса, же мен бир Кудай сактасын, бирок жок болуп калсам, силер эмне кылат элеңер? Келгиле ойлонгула. Балким ушул жакынкы 3 ай мени жок деп элестетип жашап көргүлөчү. Билбейм, сиз канчалык аларга бат-баттан жардам бересиз, канчадан жардам бересиз, бирок кандайдыр бир деңгээлде алар сиз жок болсоңуз, сиздин жардамыңыз жок. Канчалык мындай өздөрүнүн нанын өздөрү таап, же болбосо муктаждыктарын, балким ооба, нанын деген тырмакчанын ичинде айтып атам, балким нандарын таап жейт, бирок чоңураак муктаждыктарын жаба албай аткан чыгар да. Ошондуктан ойлонуңуз. Сиз жок болуп калсаңыз, алар кандай кылышмак эле? Чын эле таптакыр эле нан сурап отуруп калышабы, же болбосо бул абалдан чыгып кеткенге кандайдыр бир мындай
мүмкүнчүлүктөрү, таланттары, жөндөмдөрү барбы? Сизге кайра суроо, ардактуу угарман. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо жооп берсеңиз болот, буга дагы кайчы пикириңизди билдирсеңиз болот. Бир кара аял дайыма больницаларды кыдырып, анан ал жактагы муктаж адамдарга дары дармек, тамак аш сатып берчү экен да. Бирок таң калыштуусу ал аял өзү муктаж экен. Өзү мындай бай деле аял эмес экен да. Бирок ал айтчу экен, мен ушул учурда гана, мен жардам бергенде гана өзүмдү керектүү сезем. Менин бир эле балам бар, ал болсо алыскы өлкөдө жашайт. Мен аны бир жылда бир эле көрөм, ама мен бирөөгө жардам бергим келет деген өзүнүн ниетин билдирген экен да. Анан өтө кызыгы, качан башка адамдар ага өздөрүнүн ыраазычылыгын айтып бир кандайдыр бир жолдор менен кайра кайтарып берген аракет кылса, ошол жооп берген аракет кылса, ал деген таптакыр кайра ошол ыраазычылыкты кабыл алгандан баш тартчу экен да. Ошентип бул аялдын карасаңар, качан гана ал жардам бергенде гана, алсыздарга жардам бергенде гана өзүн күчтүү жана өзүн мындай маанилүү, керектүү сезип жашап келет да. Эгер жардам албай койсо, ал кадимкидей агрессия көргөзчү экен да. Демек, карасаңыздар, бул жерде бул аялдын ниетин текшере турган болсок, өтө жагымдуу эмес десек болот, жагымсыз десек да болот да. Эми кээде келгиле дагы бир аз тереңирээк казып көрөлүчү. Кээде биз деген башка адамдарга кам көрүп атып, өзүбүзгө көбүрөөк кам көргөн болот экенбиз да. Кандайча? Кээде биз мени байкабай коет, мен жардам бербесем байкабай калышат, же болбосо мени калтырып коюшат, мени таштап коет, мен жардам бербесем мени сүйбөй калышат деп туруп, өзүбүздү бир коргоп, алдын ала кандайдыр бир стратегияларды түзүп, анан жардам берген да учурларыбыз болот экен да. Демек, биз ал адамга жардам бербей эле өзүбүзгө жардам берип, өзүбүзгө кам көрүп аткан болуп калабыз. Дагы бир мындай нежная забота деп коет да, орусча. Бул өтө мээримдүү кам көрүү деген бар. Бул деген көбүнчө өзүнө бекем ишенбеген, өзүнө болгон баасы төмөн адамдар муну көбүрөөк колдонушат да. Анан колдонгондон кийин, эгер экинчи тараптан ошондой кайра жооп болбосо, бул адамдар аябагандай, булар кылып коюп анан аябай күтөт. Кайра ошондой жоопту күтөт. Эгер андай жооп болбой калса, булар таарынат, дүйнөдө өздөрүн эң бактысыз, эң керексиз адам сезишет. Ошондо келгиле жыйынтыктай турган болсок, туура жардам бул өзүңө багытталбаган, туура жардам бул башкага багытталган жардам да. Башкага багыт алган, башкага фокус алган жардам. Мисалы, ал адамдын каалоосу менен, ал адамдын кызыкчылыктары менен жана менин бул жардамым анын келечегине кандай таасир берет деген. Башкача айтканда, ошол адамдын тегерегинде ойлонуп туруп анан жардам берилсе, бул туура жардам. Эгер мен азыр берген жардамым аны ого бетер алсыратпайбы, акча табуунун жолдорун үйрөтпөй эле, мисалы, акча бере берсем, бул аны акча табууга көндүрбөй эле, тескерисинче белендикке көндүрүп атса, бербей койсом таарынат да, анан таарынса мен өзүм жаман сезем да деп, анда сиз өзүңүз жөнүндө эле ойлонуп берип атасыз да. Жок. Демек, чыныгы жардам бул дайыма башка адамдын кызыкчылыктары менен, башка адамдын келечеги менен, башка адамга кандай таасир этет деп терең анализ кылып берилген жардам бул чыныгы жардам, достор. Ошондуктан мен баардык жардам берген жарандарыбызды, угармандарыбызды шыктандыргым келет. Бул эң сонун, албетте, жардам бергенге эмнеге болбосун. Бирок келиңиздер, бүгүнкү күндөн тарта жардам берүүдө дагы негизи эле ар бир иште акылмандуулук керек. Ар бир иште
ар бир биздин күчтүү жагыбызда, мисалы биз жардам берүү жагынан күчтүү болсок, ошол күчтүү жагыбызды туура, конструктивдүү, башка адамга зыяны тийип калбагандай колдонсок, бул демек биз аны эң туура багытта колдонгон болобуз. А кээде күчтүү жактарыбыз бизге көбүрөөк туура эмес багытта да колдонуп калган учурларыбыз болот. Ооба, сиз боорукер болсоңуз, жоопкерчиликтүү болсоңуз, сизде эмпатия өтө күчтүү болсо, бул эң сонун. Бирок дайыма эле адамдарга бул пайдалуу дагы, алардын өсүшүнө өбөлгө түзгөн, аларды терең ойлонууга түрткөн, аларды терең бир аңдап иш аракет кылууга түрткөн жардам болсо, анда бул жакшы. Эгер андай эмес болсо, анда бир саамга токтолуп, шашпай, акыл калчап, анан жардам берелик деген чакырык менен бүгүнкү уктурууну аяктайт окшойм. Антип минткиче эле биздин карамагыбызда 2 мүнөтүбүз калыптыр, ардактуу угармандар. Чоң рахмат. Биздин бир угарманыбыз өзүнүн үнүн жаздырып жөнөтүптүр. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Анда эмесе кайрадан үн алышканча, ардактуу достор, Үй бүлөлүк окей радиосунун ашар уктуруусунда психолог мен Сейил Калдыбаева сиздер менен бирге болдум. Буюрса кийинки жумада ушул эле күнү ушул саатта мен эң сүйүктүү кесиптешим Узар эжекебиз менен чогуу чыгабыз деп үмүттөнөм. Ага ден соолук каалап кетели. Жакшы болуп кетсин дейли дагы. Анда кайрадан үн алышканча.